Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Урматтуу мусулман бир тууганым, Арафат күнүнүн орозосу тууралуу келе турган болсок, бул күндө орозо кармаштыкты аалымдарыбыз бизге сүннөт деп белгилеп беришкен. Бул күндүн орозосу бизге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан жана сахабаларынан жана табииндерден бизге жетип келген сообу улуу, сообу чоң болгон орозолордун бири. Эми бул күндө орозонун фазилеттеринин кээ бирлерин айта кете турган болсок, биринчи эле инсандын жасаган майда барат күнөөлөрүнө кафарат болот. Алардын кечирилип кетүүсүнө, анын өчүрүлүп кетүүсүнө эң чоң себепкер болот. Бул тууралуу пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан суралган кезде, Арафат күнүнүн орозосу кандай орозо деп суралган кезде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам төмөндөгүчө жооп берет. Юкафиру санатал мадия ва санатал кабила деген. Инсандын бир жылдык өткөн жана бир жылдык келерки күнөөлөрүнө кафарат болот деген. Алардын кечирилип кетүүсүнө себепкер болот деген. Бул хадиске алымдарыбыз тафсир берип төмөндөгүчө айтышат. Эми инсандын бир жылдык өткөн күнөөлөрү бул түшүнүктүү. Аларга кафарат болушу мүмкүн. Бирок бир жылдык келерки инсандын жасай элек күнөөлөрүнө кандай кафарат болот дегенде, алымдарыбыз төмөндөгүчө түшүндүрөт. Бул дегени Аллах Таала инсанды бир жылдык дагы ошо күнөөлөргө түшүп калуусуна, күнөөлөргө батып калуусунан Аллах Таала аны коргоп коет деген. Аллах Таала бул инсанга жакшы иштерди аткарууга тавфик берип коет деген. Бул инсанды Аллах Таала күнөөдөн сактап коргоп коет деген маанини түшүндүрөт деп кээ бир алымдарыбыз тафсир берген. Бирок да бул ошол инсандын бир жылдык келерки күнөөлөрүнө кафарат болот. Инсан эгер адашып күнөө жасап кое турган болсо, мына ошол күнөөлөрүнө бул орозо кафарат болот. Эми экинчи фазилетине турган болсок, бул күндүн орозосу 1000 жылдык орозого барабар. Ооба, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Сиям яум Арафа ка сиям алф ам" дейт. Арафат күнүндө тутулуучу орозо бул 1000 жылдык тутулган орозого барабар деп айтат. Жана ошондой эле дагы Айша энебиз мондойча айтат: "Кана я'дилуху алф амин". Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Арафат күнү тутулган орозону 1000 жылдык тутулган орозого теңечү эле дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, бул күнү бир күн орозо кармап коюштук 1000 жылдык орозо кармагандын сообуна тетек болот экен. Ал эми бир күн эле орозо кармап коюштуктун сообун Аллах Таала буну өзүм берем деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ким бир күн Аллах Таала үчүн орозо кармай турган болсо, Аллах Таала мунун жүзүн тозоктон 70 жылдык узакка узартат деген. Жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ким бир күн орозо кармай турган болсо, мына ошол күн орозо болуп каза боло турган болсо, бул инсан кыямат күндө бейишке кирет деп бизге ушундай бир күндүк орозонун эле фазилетин бизге баяндап берген. Эми сиз бир күн Арафат күндө аны орозо кармап коюп туруп, мына ушул менен 1000 жыл орозо кармады дегендин сообуна тетек соокко ээ болот экенсиз. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз бул күнү орозо кармоого шашышыбыз керек, аракет кылышыбыз керек. Орозо кармап койдон тосуп кое турган нерсе боло турган болсо, ошолордун колунан келишинче кечиктирип, башка күнгө калтырып туруп, ушул күнү орозо кармаштыкка биз аракет кылыштыгыбыз керек экен. Жана дагы Анас ибн Малик радияллаху анху айтат: "Зулхижанын алдыңкы 10 күндүгүнүн ар бир күнү дейт, бул 1000 күнгө тетек дейт. Ар бир күн жасаган амалыңыз 1000 күндүк жасады деген соо берилет деген. Ал эми Арафа күнүндөгү жасалган амалдар бул не деген? Ашара алаф деген. 10 миңдик деген. 10 миң күндүк аткарылган амалдардын соогуна барабар болот деген. Демек, бул күнү сиз бир садак бере турган болсоңуз, ушуну сиз 10 миң эсеге көбөйтүп аласыз. Ошол күнү сиз бир орозо кармай турган болсоңуз, мына ушунуңуз 10 миң күнгө тетек болот. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, бул да болсо Арафат күнүнүн фазилеттүүлүгүнүн себептеринен улам мына ушундай сооптор бизге жазылат экен.
Андан кейін дағы бұл Арафат күнінің тұтылған оразаның фазилеттерінен Аллах Тағалаға ең сүйкімді оразалардың бірі. Айша енеміз айтады: "Ахаббу сиями илайя асуму яума Арафа" дейді. Маңа ең сүйікті оразалар дейді, бұл Арафат күнінде тұтқан оразам деп айтады. Ошол күні тұтылған ораза Аллах Тағалаға ең сүйкімді болып не есептелінеді екен. Тағы урматтуу мұсылман бір туғаным, бұл Арафат күні берелі ораза менен шектелбестен тағы башқа қошымша жақсы іштерді қылған жақсы. Мындан сырткары дагы инсандын аткаруусуна суруштара турган кейбір амалдар бар. Мындан бирisi бұл күні көп дуа кылыштык. Бұл күні дуалар кабыл болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам афдалу дуа яумул Арафа деген. Ең жақсы дуа дейді. Ең кабыл болууга жакын болгон дуа бұл Арафат күнүндөгү кылынган дуа деп айткан. Биз бұл күні көп дуа кылышыбыз керек. Бұл күні ажыларыбыз Арафат тоосуна туруп Аллах Тағаладан дуа кылып сурашат. Бұл ажыларга гана тийиштүү эмес, ажы эместерге дагы бұл тийиштүү. Биз көп дуа кылышыбыз керек. Өзгөчө асыр намазынан баштап шамга чейин, же болсо пешимден баштап күн батканга чейин көп дуа кылышыбыз керек Арафат күнү. Жана дагы мындан сырткары бұл күнү көп истигфар айтыштык. Күнөөлөрдүн кечирилүүсүнө көп Аллах Тағаладан тиленип сураштык. Жана мындан сырткары дагы көп тооба кылыштык. Күнөөлөрдөн кайтыштык. Аллах Тағаладан күнөөлөрдүн кечирилүүсүн сураштык. Аллах Тағаладан кылган ибадаттарыбыздын кабыл болуусун көп тиленип сураштыгыбыз. Көп тооба айтыштыгыбыз. Астагфируллах деп көп айтыштыгыбыз. Астагфируллаха тооба илейх деп көп айтыштыгыбыз. Жана ошондой эле дагы бул күнү көп тасбих айтыш керек, көп такбир айтыш керек. Жана дагы мындан сырткары дагы бул күнү көп кайрымдуулук кылыш керек. Көп садака бериш керек. Бирөөгө тамак бериш керек, бирөө ораза кылмаса оозун ачтырыш керек. Же болбосо бирөө тамакка муктаж болуп аткан болсо, бирөө продуктка муктаж болуп аткан болсо ошого бериштик. Же болбосо бирөө акчалай муктаж болуп аткан болсо деле ошого бериштигиңиз бул биз жогорудагы айткан соопторго ээ болууңузга себепкер болот. Бул күнү бир эле мискиндин курсан тойгозо турган болсоңуз 10.000 мискиндин курсан тойгозду дегенге барабар. Бул күнү 100 сом садак бере турган болсоңуз, мына ошоңуз 10.000 эсеге көбөйтүлүп бериле турган күн. Аллах Таала баарыбызга тафик берген болсун. Бул күндүн оразалардын баарыбызга насип кылган болсун. Жана бул күндөгү аткаруудуу жакшы амалдарга Аллах Таала бизге тафик берген болсун. Албетте бул күн эртең бул эсептелинет. Арафат күнү бул эртең бул эсептелинет. Эртең күнгө 4-күн, бейшемби күнү 5-июнь Арафат күнү эсептелинет. Мына ушул күнү баарыбыз ораза кармайбыз. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.